Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айтат. Үч нерсе бактылыкка жеткирет. Ал эми үч нерсе адамды бактысыз кылат dedi. Эң биринчи бактылык өз эмне, бактысыздык эмне. Бактылык бул дин менен жашасаңыз, ошол диндин натыйжасында Аллах Таала сиздин жүрөгүңүзгө тынчтык салып коет, мына ошонун аты бактылык болот. Мейли кедей болуңуз, мейли бий болуңуз, бай болуңуз, бирок диндин натыйжасында Аллах субхана таала сиздин жүрөгүңүзгө ушундай бир тынчтыкты салат. Ошол тынчтык сизди дүйнөдө дагы жакшы жашатат, акыреттин кыжылатчылыктарынан дагы сизди арылтып коет. Мына ушунун аты бактылык. Бактылык нерселердин көптүгү же байлык бийликтин көптүгүнөн келип чыга турган нерсе эмес. Ал эми бактысыздык болсо бул динсиздиктин натыйжасында келип чыгат. Динсиздиктин натыйжасында күнөөнүн таасиринен улам Аллах Таала адамдын жүрөгүн кыжылатчылык менен каптап коет. Кайсыл жерде болбосун, эмне себептен кыжалат болуп атат, эмне үчүн тынчсызданып атат, өзү дагы билбейт. Бирок жакшылап карап келгенде, анын жашоосуна дин болбогондуктан Аллах субхана таала анын жүрөгүн тар кылып коет, жүрөгүнө кыжылатчылыкты салып коет экен. Бактылыкка жеткирүүчү алгачкы үч нерсе. Биринчиси жалгыздыкта Аллах Тааладан коркуу. Жалгыздыкта Алладан корккон адам жамаат менен жүргөндө ал көбүрөөк коркот. Жамаат менен жүргөндө Алладан коркуп такыба болуп, жалгыздыкта билгенин кылган адам кыямат күнү мушрик мунафыктардан да биринчи тозокко түшүп кетет экен. Жамаат менен жүргөндө мунафыктар да Алланы эстеген экен. Жалгыз болгондо алар өздөрүн билгенин кылышкан. Мына ошол кылган амалы туура эмес болгондон Аллах Таала анын жүрөгүнө тынчсыздыкты салып коет. Мына ушул бактысыздык. Экинчиси кыйынчылыкта да, жеңилчиликте да чын сүйлөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир хадисинде айтып атат, акыйкатта чынчылдык бул жакшы нерсе. Ал эми жакшылык адамды бейишке жетелейт деди. Башкача айтканда адам дүйнөдө бактылуу, акыретте бактылуу. Ал эми жалганчылык бул жаман, натыйжасы эмне? Адамдын жүрөгүнө кыжылатчылыктарды түрдүү ойлорду салат деди. Ошондон ар бир учурда чын сүйлөгөнгө аракет кылыш керек. Абдул-Кадир Жилани рахматуллахи алейхи улуу алым кичинекей кезинен баштап жакшы тарбияланып 7 жашында бир чын сүйлөп койду. Жалган айткан жок, чын сүйлөдү. Бир топ каракчылардын исламга келгенине себеп болду. Бир чын сүйлөгөндүк. Айт, эмне үчүн сен жалган айтып алдап койсоң биз деле ишенет элек дегенди айтты. Менин апам эгерде башың кетсе дагы дайыма чын сүйлө деп айткан, ошондуктан мен чын сүйлөп атам деди. Ошол сөзүнөн улам ошол каракчылар бардыгы мусулман болуп күнөөлөрүнө тооба кылышкан. Бир алым айтат, жалганчылыктын натыйжасы жакшы эмес. Бир жалган айтсаңыз, ошол жалганыңызды жабыш үчүн да бир жалган айтасыз. Экинчи жалганыңызды жабыш үчүн да бир жалган айтасыз. Үчүнчүсүн жабыш үчүн да бир жалган айтасыз. Бирок түгөнөт да бирок. Натыйжасына уят болуп калат. Адам өзү эле. Бир алым айтат, шеригим экөөбүз тижарат кылдык дейт, соода кылдык. Алыскы өлкөдөн келе жатканда бизди мурунку тил менен айтканда каракчылар кармап, акча сурап атат бизден, тоноп атат. Чет өлкөгө барып соода кылган, бизнес кылган адам акчасыз барбайт да. Шеригим айтты дейт, акча жок жанымда деп. Акылсыз адам да түшүнөт дейт да, ошончолук алыстан чоң товар алып келеткан адам жанында кантип эле акча болбосун дейт да. Менден келип сурады дейт. Айтты, менде акчам бар деди, кааласам берем деди. Бирок ислам ага үгүттөбөйт дейт. Ислам андан тыят. Мусулман балдар эле, мусулман адамдар эле менден эчтеке алган жок дейт. Мен чын сүйлөдүм. Ам шериктеримдин бардык акчасын алып коюптур дейт. Не себептен? Жалган сүйлөгөндөн дейт да. Ошондон жалгандын натыйжасы жакшы эмес, жалгандын натыйжасы жаман болот экен. Кээ бир учурда өзүбүз да үйрөтүп коебуз балдарыбызгачы. Жок деп кой депчи. Кичинекей кезинен сизден үлгү алып, сизди дурап жашап аткан бала, мына дурады ошол жерде. Дурайт. Кийин сиз теңдүү, сиз курактуу болгондо айтат, жок деп кой депчи. Өзгөчө даватчылар барганда эшик такылдатса, атам жок деп айтып кой деп жалганды мына өзүм үйрөтүп койдум да. Үчүнчүсү бай болсо да, кедей болсо да орточо сарптоо. Бул бактылыкка алып бара турган нерсе. Ислам
Эгерде бай болсоңуз ислам орточо сарптаганга үгүттөйт. Бардыгын ушундай берешен болуп берип сал деп айтпайт. Аллах Таала өз Куранда айтты. Биротоо берип салбагын, биротоо кармап сараңда болуп болбагын деди. Орточо иштеткин деди. Баарын берип салып, аны эртең өзүң муктаж болуп отурбагын бирөөдөн тилемчилик кыл деди. Ошондон пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ал-иктисаду фин нафака нисфул маиша." Орточолук менен сарптоо бул жашоонун жарымы деди. Бактысыздыкка себеп болгон 3 нерсе. Нафсинин каалоолорун аткаруу. Дүйнөдө эгер мен өзүм каалоомду аткарган болсом, эгер билгенимди кылган болсом, дүйнө менен тойбойт. Дүйнөдө эч качан тойбойт. Ошондуктан ар бир нерсени кылып көрөт. Бирок дагы эле тынчтанбайт. Мына ушул бактысыздык. Экинчиси ачкөздүк жана көрө албастык. Көрө албастыктын жана ачкөздүктүн ачасына жүрөккө тынчсыздык келет. Эмне үчүн мында бар, менде жок? Неге кошунан бай болуп кетет, мен дагы эле ошол. Неге мунун балдары мындай, неге меники мындай? Кыскасы, көрө албастыктын натыйжасында жүрөктү тынчсыздык каптайт. Үчүнчүсү текеберленүү. Аллах Таала айтты: "Текеберчилик бул менин кийимим" деди. Кийим менден аны талашкан болсо, ага мен согуш жарыялайм деди. Ошол Алланын согуш жарыялагандыгы биздин жүрөгүбүздү кыжылатчылык менен каптатып, дүйнөдө бизди бактысыз кылгандыгы да. Аллах Таала баарыбызды Рамазан айында жакшы сыпаттар менен сыпатташка мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин.